Assalamu alaikum урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Саламатсыздарбы? Урматтуу мекендештер, бүгүнкү чыгарылышта сиздерге Лиаз эмес жаңы чыккан КамАЗдарды көрсөтүп кетмекчимин. Экрандан алыстабай биз менен бирге болуңуздар. Бүгүнкү чыгарылышта туугандар, кудум сиздерге жаңы чыккан автобусду көрсөтүп көрөлү. Азыр могул автобуска кирип көрөлү. Айдоочусу менен таанышып, сиздер менен бирге көрөбүз туугандар. Ассаламу алейкум. Ассалам. Кандайсың? Жакшысызбы? Иштериңиз болуп атабы? Дурустпу? Биз Инфопортал каналынан келип, сиздердин жаңы чыккан автобусуңуздар боюнча бир көрөлү деп. Өзүңүз кандайсыз? Иштериңиз жакшыбы? Жакшы. Иштеп атабыз. Өзүңүз тааныштырып кетсең. Атым Алмаз. Моргортранста иштейм. 4-нчү колоннадан болом. 8-нчи парк. Канча жылдан бери бул Моргортранста эмгектенип келесиз? 2 жыл. 2 жыл болду. Бул азыр автобусуңуздар өзгөчө көрүнөт экен. Эшик жаап турсаңыз болот. Автобусуңуздар кайсы жылда? Автобус 2020-жылкы. Жаңы автобустар. Bundan мурункулар Лиаз болчу. Анан былтыр ушу автобустарды берди. Экологический класс 5. Анан Татарстандан чыккан автобус. Пробег 26 000. Жаңы боюнча айдапсыздар да? Жаңы боюнча алдык. Көрүнүштөр керемет го. Магнитола бар экен, ушу жаңы немеден ушул болду. Эскилерде магнитола жок эле. USB флешка, неме, радио, кондиционер бар. Анан бул тахограф бул эми бизге керек эмес, алар өздөрү бизде маны чукулабайбыз. Биз ушу магнитоладан угабыз. Кондиционер, климат контролду карайбыз. Бuyakta эмне бар? Бул аркада жанагы радиаторду ачып жаба турган затворкалар. Летний, зимний неме вариантта. Бул жана обдув водительге салонго мына. Бул параметрлер баягындай спидометрди азайтыш үчүн ушундай кылып электронный кылып койду. Давление көрсөтөт, автобустун давлениясын, баллондордо кандай болот. Чөткө чыгарып коюптур, Расход топлива. Экономайзер ошол. Анан бул көрсөтүп турат, кайсыл эшигиң ачык. Ортодогу эшик ачылып калды, жабылып. Жанагы мурдагы Лиаздарда мисал эшик жабылды, жабылбады, эми задний видтен карайт элек. Бул жерде преимущество ушул. Анан мындай жери бар, блокировка дверей. Пока эшик до конца жабылмайынча, кокус бир бабуляны кысып, же бир жаш баланы кысып калсаң, автобус жылбайт, ордунда катып тура берет. Ушундай жери бар. Анан да эмнеси бар? Тиякта кнопкаларыңызчы? Бул трафарет, бул салон, бул обогрев, задний вид, бул водительный освещениясы, бул обдув
Бул подогрев солярка, баягы магистральды ысытат, зимний немеси бар баягы, моторду ысытып бере турган. Бул обдув. Анан занавескасы мындай чыкты, жаңылардыкы мындай. Ана. Эми жаңылардыкы ушундай болуп чыгыптыр, иштелип. Жакшы чыгаптыр, Жакшы чыгаптыр. Анан телефондорго зарядник кылып коюптур, ошосу жакшы болду. Удобный, телефон көп чукулайбыз. Албады. Анан зеркаллар, ошо как али иномарканыкындай жылып нары бери ылдый өйдө болчу. Обогрев зеркало тоже. Эски ляздарда жок эле бизде, кышта кыйналат элек жамгырда жааганда. Бунда жакшы. Бияк дублирующий кабина, ученик. Жаңы алиги уч комбинатын кийген балдарды ошол жерде отуруп, ошол жерде үйрөнүшөт. Акылын айтып турат экен да. Ошо дублирующий педальдар бар, дублирующий торпеда бар, но панель бүт өтөп турат. Жакшы экен. Анан пассажирлерге жанагындай USB кабель менен зарядка бардык сиденьелерге ушундай кылып коюптур. Кана көрөлүчү. Биринчи валидаторларыңыз бул жакта. Бул биринчиси. Анан кондиционериңизден вообще мош иштейт экен. кондиционер жакшы. Мындай кылып коюптур, пассажирлерге удобство. Охо. Анан инвалидтерге отдельный мындай место специально неметип коюптур. Коляскасы менен неметип, нары бери жылбай турган кылып мешать этпей турган болуп. Мынага сүйөнүп, же ушу катуу башын уруп албасын деп кылабы билбейм. Бул да ошондой. Анан жанагындай вынужденный остановкада муларды басса иштейт. И плюс еще мындай жери чыгарып коюптур. Кнопка бар сыртта. Инвалид басса, биз түшүп, оны чыгарып беришибиз керек да. Эски автобуста ушундай жери жок эле, просто кнопка. Биягы неме бар, монитор коюп коюптур, эки температураны көрсөтөт, реклама, московский. Азыр эми бүт эле коронавируска прививка реклама болуп атат. Бирок эшиктерден аралык чоң экен, а? Биякта 3 орындуу экен, бул жакта 2 орындуу. Вообще мощный неме коюптур, мына потолоктурдагы негиз. Эски лиаздардыкы ачылат эле. Бул минус жери бул автобустун. Ушул ачылбайт экен да, люк. Алдин. Шамалдап ачылбайбы? Ачылбайт. Бул аварийный выход. Бул ачылса полностью эле түшүп кетет да. Анан муну немелерди коюп коюптур бүт эле. Аварийный выход, то есть без водителя ачып алат. Мына кнопка бар экен рас эле. Инвалид муну басса, водитель чыгып, мына трапты түшүрүп бериш керек да. Жана коляскасы менен чыгам дейт. Ушундай. Муну сиденьялардан белки бабушка, дедушкаларга басыраак болуп удобный. Жакшы чыгарыптыр муну. Баары достаточно экен. Защитнелер дагы жакшы экен. Орундуктары бирдей элеби же бул көбүрөөк окшойт го? Жок, бирдей эле. Мына жерде 2 место азыр эконом болуп калган, жеп койгон мына кабина. Мына жерде да 2 место болуш керек эле. Башка автобустарда ушу ашыкча 2 место бар. Айтасың. Алар кошуп тур, алындар үстүгө да. Сонун экен. Диодный лампалар бардыгы. Жанагындай белки лиаздардай массаны өчүрбөсөң отуруп калат. Бул жакшы экен. Токту аз жейт экен да. И освещение передний фараларга жакшы галогеновый лампалар турат.
Эми бул жака орношушка кандай? Оңой элеби же вообще кыйын? Жердештерге кандай сунуш айтып бересиз, кандай сунуш? Жердештерге эми D категориясы болсо кире берет любой эле. Уч комбинат аркылуу да только медосмотр өтөт. Так, 3700 окууга төлөйт. Уч комбинатты 7,5 миң аш төлөйт. МФЦден справка несудимости, не наркоман, ошо наркологдон алат. Ал бир айда бүтөт ал справка. Окуу бүткөндөн кийин уч комбинатты направление любой Москвада эми өзүңө ыңгайлуу үйүңө жакын жерден ишке киресиң. 2 ай иштесең медосмотрдун пулун кайтарып берет. Окуган немен обучениянын пулун тоже кайтарып берет. Полный. Анан эгер D категориясы жок болсо, жок, мен өзүм окуп алам бу жерден десе, аңга да шарты бар да, ушуну окуйт, 6 ай окуйт. Бирок 1 жыл кийин Моргортранстан чыкпаш керек. 2 жыл. Эми айлыгын ала берет, просто башка жака перевод кыла албайт. 2 жыл иштеп бериш керек. Айлыгын как положено алат. Биз өзүбүздүн правобуз менен келгенбиз, эми любой время келип, допустим, башка автобуска чыгам же башка ишканага чыгам десем, чыгып кете берем. Независимо. А максимальный, минимальный зарплаталар кандай? Саатка карап иштейт да, саатка карап иштейт. Маршрутка карайт. Разделение бар, ночной бар. Орто эсеп менен 2 иштесе 60 миң алат. Канча саат иштейт ошондо? Так. 180 болсо керек. Биздики аркылда кээ бир маршрут 9 саат, кээ бир маршруттар 10,5 саат. Мисалы, бүгүнкү иштеп аткан маршрутум 9 сааттык. Так, мен өзүм линиям 11 сааттан да. Почти что 10 саат 28 минут. Анан обед 2,5 саат. Каждый 4 саат обедке чыгарат. Там уктайсыңбы, можно уктаганы, можно жөн отурсаң болот. Обязательно 4 сааттан кийин 1 саат неме берет, отдых. Экинчи обедим, мына меники азыр 3 саат обед. Каласам уктайм, коньячкабыз бар. Ушундай. Оплачиваемый. Отпуска боюнча 1 жылга канча отпускай? 40 күн, а? 42. 42? Сиздерде отпускуңуздардан керемет чыгат дейт го? Отпускной жакшы 100 миң, 100дөн үстү чыгат. Кыргызстанга барып келгенгечи билеттер оплачивается или? Жок. Отпускной берилет, болду. Жаңы жылга ушу подарка берилет балдарыңар болсо. Былтыр мен подарка алдым. Профсоюз бар. Кимге кандай пайдасы деле жок болуп калыптыр профсоюз. Ушу жаңы жылда бир подарка бериши мүмкүн. Анан санатория, курортко барам десең, ошо 10% скидка кылып берет. Калган өзүң жаныңан төлөйсүң. Жана илгеркидей 50% жардам бере турган жок. Көп эле чыгып кетип атат профсоюздан. Мен чыкпадым пока. Чыгып кайда барышат? Отчисление ар айда 1000 сомдон алып коет да профсоюз делечи. 1000 сом, 1,5 миңге чейин алат. Мен али машина бар үчүн ичкери кирем деп ошо үмүт менен пропуска берет. Жумушка келгенде без проблем кирип кетесиң, машинаң кыжалат болбойсуң, көчөдө калдым, эмне болду деп. Ошол жагы бар профсоюздун. Жакшы экен да. Кондиционериңиз өчкөндө уже ысый баштады, душно болду. Эшиктерди ачып. Жакшы экен алмаз ага. Буларда или башкаларда барбы? Ильяздардагыдай эмеси.
Бардачоктор. Ийилип бияктабы көрдүм. Бардачок бул. Сиденьялар ремен что-то нар жака тартылабы экен. Ремень Ильяздыкы бияктан бул тетир кылып коюштур, эми билбейм эми. Но плюс жагы деле көп бул сиденьеде. Подлокотник эки жактан тең бар экен. Анан воздушный подушка. Обогрев неме сиденье. Кыштында жакшы экен. Эртең келип эле жандырып койсоң, бул сиденье жөн кайнап кетет. Бул но памяти басып койсоң, ошо кайсы настройка болсо ошону токтотуп коет. Буну кандай настройка кылат? Ошону менен настройка. Бул көтөрөт, допустим, бул түшүрүп. Мына угол атаки. Мына жесткостька неметет. Мындай. Кат тартып койсоң, катып калат. Анан мына массажерлор алигинде экен. Ну поясницага, эми основной биздин али профессиональный болезнь деген немеде радикулит, неме грыжа, ошого неме экен. Воздушный подушка болуп, жанагы удобство кылып коюп, ошо удобствосу жакшы чыгыптыр, ушул жагын жакшы дептир. Негизи машина сырой. Жакшы жасаган, но еще кичине доделать этиш керек да. Кемчиликтери бар. Ходовка жагынан слабый, шумоизоляция жагынан слабый, анан бүт эле пластик кылып салышыптыр машинанычы. Анан мыналары металлда эле көрүнүп. Жок, пластик. Но бүт ушу турушу пластикте, бир металл жок, кара. Анан металл, пластик жанагындай эң дешевый пластиктен да. Мына монитор эмне азыр? Бул бул навигация, карта көрсөтүп турат, кайсы маршрут жүргөн маршрутун, допустим. Мына менин маршрутум, допустим, Новаторовдон баштап университет метрого чейин. Мына остановкалар көрсөтүп турат. Ар остановканын анан өзү айтып турат, автоинформатор али Ильяздарда кнопка бар эле, ар остановка сайын басышың керек эле. Бунда андай жок. Анан камера жагынан тоже удобство кылыптыр. Допустим, подозрительный пассажир чыкса, карап кете бересиң да. Анан если перемещаться этилип нары бери басса, тоже көрүп турсаң болот. Вообще машул жагы увеличенный. Деген баа бердим мен что-то. Анан задний видке салганда эмнеси аркасы обзор по кругу автобустун. Жанагы биздин жердеш көп эле таксисттер кыргыздар да. Остановкадан биз чыгып атканда кое бербейт. Өзү правила боюнча биз пассажирский автобус, эме пассажир менен преимущество бизде. Аны көп кыргыз балдар билбейт. Салып берет бизгечи. Анан спорный ситуацияда утулат да, себеби бизде камера полностью по кругу көрсөтүп турат. Мына алды азыр. Вообще зым көрсөтөт. Правый бок. Даже биз водительдер, мисалы, эмне кылып атканыбызды полный көрүп турат да. Жерде да? Камера. Анан антисондон ham көрөт, аерден да көрөт. Кыскасы, жаш балдар коркпой айдап жүрүшөт да. Көбү правиланы билбей эле, өзүң деле байкап жүрсөң керек. Оң жагыңан, сол жагыңан чыга калып, оң жагыңан чыга калып баянтип туура эмесин айдап жүрүшөт да. Мен деле өзүм таксовать этип жүргөм, 5 жыл таксиде иштедим. Может менде деле катачылык болгондор, мурун анча көңүл бурбайт элем. Азыр мисалы мына машиналар 17 миллион турат. Жаш балдар көп эле билбей эле таксисттер бизди кысып, алигинтип өнөр көрсөтөт да. Алардын машинасы действительно иномарка, шустрее болуп караганда. Бирок көп учурда ДТП болсо Моргортранстын юристтери өтө күчтүү. Алар менен спорить этип доказать эте албайсың. Даже ДТП болсо, допустим, 60% Моргортранска тартат полиция делечи, немелер, гаишниктер. 40% таксистке тартат да, например. Если 50 на 50 болсо бизге тартып коет. Жаш балдар көп түшүнбөйт.
ошону билбей эле как простой машина страховка менен бүтүрүрөм деп көп ушундай неме дейт да. Анан жаман жери Моргортранс часовой простой деген билип коет. Допустим, пока полиция келип, пока разбор болуп, андай мындай болгуча автобус саатына мынча иштейт эле деп. Простойдон билип таштайт. Ошондой жерлери бар бизде. Өтө жакшы айттыңыз мага. Сиз мырзаларга, балдарга, жигиттерге. Мен өзүм айылда шукаларым көп иштейт да таксиде. Ошолорго эскертип турам. Этият болгула, автобус кыспагыла, автобус менен тирешпегиле деп алдына келип тормоз берип оюнда проучу депчи, андай болбойт. Бизде мисалы пассажир бар, биз мажбур сүзөбүз. Бизге указание, инструкция боюнча тормоз тээп алдын токтолуу, айдап кете бер, токтобогум. Потому что если сен тормоз тепсең, пассажир жыгылса, ответственность менде болуп калат. Ошон үчүн биз карабайбыз, как алиги поездго окшоп кете беребиз. Анын таксисттер көп, мен коркутуп койдум дейт. Ал адашат да, просто попал болуп элек да автобуска. Башка машинада менен аварияны салыштырып атат автобустук менен. Бул Моргортранс менен чуть-чуть аккуратнейраак болуш керек да таксистер. Ооба, таксисттер мындай, мен өзүм деле такси болуп жүргөм. Мен деле мисалы автобустар менен анча-мынча болгон менде деле. Но бизде деген мындай расписание бар да. Биз ушу расписание менен жүрүшүбүз керек. Таксисттер түшүнбөйт да, ушу алар бир клиент үчүн шашылып атса, допустим, биз деген 30-40 адам күтүп турат да бизде. Анан таксиде эч ким контроль кылбайт. Допустим, кечигип калса, максимум отбой болуп кетиши мүмкүн. А бизде кечиксең, жалоба, ошончо адамдан жалоба элестете берем. Анан биз саат менен жылабыз. Көбү түшүнбөй эле кысып, правила дорожного движения ошентип каралган. Пассажирский автобус остановкадан жылып атканда разметка бар, специальный пассажирский неме. Ошо кашанын ичинде эгер ДТП болсо, 100% водитель немен виноват болот. Ошону түшүнбөй атышат да биздин айдоочуларыбызчы. Бизге деле, конечно, ДТП жакшы нерсе бербейт. Минус, допустим, квартальный премия болот. 13 зарплатадан минус болуп калышы мүмкүн. Тоже нехороший фактор, да? Желательно без ДТП. Ошондой түшүнбөстүктөр болуп турат экен да. Аны бир ошондойго ДТПга учурагандар уже умный болуп калат. Кийинчи, допустим, өзүнүн айланасына, досторуна чогуу иштеген балдарга айтат, автобус менен иш дейт, мындай экен депчи. Билбегендер жүрөт экен да баягы. Кыргызстандан жаңы эле келип, права алып алып, азыр 5000 берсең, любой машинаны арендага бере берет залог. Билгени бар, билбегени бар. Мен деле мисалы автобуска кирип, хотя водительдик стажым 2002 жыл права алгам мен. Ошондон бери мисалы эч мындай көңүл бурбаган экенмин. Ошо автобуска киргенде анан билип атам да, что водитель преимущество автобуста экен деп. Мен оюмда өзүм жол менен кетип атсам, бул чыга калды деп жаман көрчүм да. Көрсө ал вынужден ал расписание менен жүргөн техника ушундай экен да. Там мисал скорыйга, там полицейскийге жол бересиң го. Единственное, бизде спецсигнал жок да. А так преимущество хотя бы чуть-чуть болсо выше да, пассажирскийде. Ошондой нерсени билбей жүргөн экен бизде. Азыр жаңы водительдер түзүк эле неме үйрөнүп жаңы закон, жаңы правилалар менен может грамотныйраак. Биз окуган маалда бизди бир окууга барганбыз, бир көргөнбүз, болду барган эмеспиз, экзаменге барганбыз. Ошо 500 сом же 300 сомдон чогултуп бергенбиз алиги гаилерге чайына. Кирдик, сразу коюп берди, праваны берди, кеттик, болду. Эч кандай важный эмес, правила дорожного движения. Дополнительный стрелка светофорлорду Москва келип көрүп атабыз. Мисалы биздин шаарда, мен чоңойгон шаарым Малису. Бизде дополнительный стрелка эмес, светофордун өзү жок да. Союз маалда бар эле, азыр биз үйрөнгөн моментте светофорлор талкаланып, эч бир көргөн эмеспиз, эчтеген мындай элеге.
Азыр кыргызча. Самара Машеллада дагы коюлду дополнительный светофор. Бирок баягы пешеход менен стрелканы коюш жандырып коюп атат. Ошол жерде көп таксист келет, токтоп тура берет да. Пешеход жок. Пешеходду өзү өткөрүп берип өтүп кете бериш керек да, уже разрешеночу. Ошол жерде көп эмелер, таксисттер, даже орустар дагы эме кылышып атат, кетишип атат. Сиз айткандай жаңы дополнительный эмелер. Бирок мынау азыр эмелериңиз дагы ситкен да, мынау Обогрев, лобовойдо, ооба, щетка турган жерлери. жана лязыкы тоңуп калчу го, мында кичине жамгыр жаап эле шамалга. Бунун ушул жакшы жери бар, жакшы жери ушу мына спиральдары жылуу болуп турат экен, щетка тоңбойт. Двигателиңиз көрсө болобу, кандай турат азыр? Двигатель Жаңы рядный, рядный 6-цилиндровый деп. Кыргыздын машинасы. Двигатель сол жагынан жайлашкан ушинтип. Кыйгачынан. КамАЗдын мотору эмес, бул 6-цилиндровый рядный двигатель деп коет экен. Китайский дейт двигатель. Билбейм эми ресурсу кандай, эми биз эч канча да жүрбөдүк да былтырдан бери. Майын вовремя алмаштырат. Анан мочовина коюлат, жана класс 5 экология үчүн жана задымление болбош үчүнчү. Биз жана эски машинадай чукулабайбыз. Майын текшербейбиз, суусун карабайбыз. Эртең менен келебиз, жүргүзөбүз, айдап чыгып кетебиз. Кечкүн келебиз, тапшырабыз. Мурункудай эртең менен саат 5-те келип, майын текшерип, суусу барбы, компрессорлорду текшерип, андай жок. Себеби машиналар на гарантии, биз вообще чукулганга акыбыз жок. жакшы экен. Керемет. Көрдүңүздөр, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Сиздер көрүп жаткан жаңы чыккан автобус 2020-жылгы КамАЗ. Ушундай автобус менен иштеп жүргөн мекендештерге дагы чоң ыраазычылык сизге Алмазова. Иштериңизге ийгилик. Кыргызстаныбызга эсен-аман иштеп жеткенге Алла Таала насип кылган болсун. Жана ошондой эле көрүүчүлөр, сиздер дагы келсеңиздер, орношсоңуздар, Алмазага колдон келишинче жардам беребизби? Орношсоңуздар айтып деп, Билгенибизди айтып турабыз. Албетте. Алмазага менен тааныштык, буйруса телефондорду алып жазсаңыздар, биз колдон келишинче жардам беребиз, туугандар. Ошол бул чыгарылышты аяктайбыз. Дайыма бирге болуңуздар, лайкты басыңыздар, ой пикириңиздерди калтырыңыздар комментарийга. Ошондой туугандар.